Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Жана ошондой эле приложенияны смартфонуңузга көчүрүп, ал жактан ВКонтакте, Одноклассник, Google+ аркылуу регистрация болуп ойносоңуздар болот. Ыңгайлуу жана бат оюнчуларга асы урмат. Чек ара маселесиндеги чекиликтердин жаңы жылдан кийин кайрадан жаңырышы бул жакшылыктын нышаны эмес. Дегеним азыркы өкмөт же болбосо биздин бийлик чек ара маселесин чече албасына мен буга чейин көзүм жеткен. Азыр дагы айтам, бул мамлекеттик саясатка көз каранды эмес, бул мамилелик саясатка көз каранды. Мен таң калганым ушул болуп атат. Мына жаңы жылдан кийин эле биринчи чыр кайерден чыкты? Өзбек-кыргыз чек арасынан чыкты. Андан кийин казак-кыргыз чек арасында машиналар топтолду. Бир күндөн кийин тажик-кыргыз чек арасында кайрадан атышуу башталды. А бирок маселе чечилген жок. 2 жылдан бери 2 метр жерди демаркация кыла албаган өкмөткө ишеним артыштын канчалык кажети бар? Бул мен таң калганым ушул болуп атат да, өкмөт башчы ошол күнү мен күттүм. Премьер-министрдин реакциясы кандай болот? Баткенде кайрадан ок атылды, кайрадан элге бүдөмүк салды. Премьер-министр айтат, мен катуу тапшырма бердим, күчөтүп кайтаргыла дейт. А буга чейин алар бош кайтарып атты эле. Демек премьер-министрдин ошол эле замат Казакстандын өкмөт башчысынан чыгып, эмне үчүн силер тараптан мындай ээптин талаптарына каршы болуп машиналар туруп калды. Тажикстандын премьер-министрине телефон чалып, кайрадан жаңжал башталды. Биз дагы мындай чараларды көрөбүз. Бул экинчи жолу силер тараптан чагым болуп атат деп мындай өктөм айтканга да өзбек-кыргыз чек арасы боюнча чыр чыкты, премьер-министр чыккан жок. А эмне үчүн айта албайт? Анткени бунун бардыгы мамлекеттик эмес, мамилелик саясатка көз каранды экенин көргөзүп турат. Азыркы өкмөт менен ошол биздин кошту мамлекеттер сүйлөшкүсү жок, булар менен маселени чечкиси жок. 2 жылдан бери 2 метр жер чечилген жок. Анан кайра эле сүйлөшүү. Мына айтат 14-нде дагы жолугушуу болот дейт. Ошо Баткен областынын зам губернатору менен Солди областынын зам губернатору эмнени чечет? Алардын ыйгар буктары жок. Алар жөн ошол кырдаалды жөнгө салуу үчүн эле маселени биргелешип патруль кылайык, ошол чек араны неме кылайык. Экинчи мындай нерселерге чырчатактар жол бербейик деген нерсе чырчатат. А демаркация маселе эмне үчүн токтоп турат? Эмне үчүн жанагы биргелешкен комиссия жолукту эле мына декабрь айы эмес, сентябрь айында чоң чыкты эле. Ошондо жолукканда бул өкмөт башчы ынанымдуу келип жогорку кеңеште бизди ишендирди эле. Мына маселени биз кабыргасынан койдук, тажик тараптан макул болду. Мен өзүм барып сүйлөшүүлөр жүргүзүп келдим. Иш башталат. Кана иш башталган? Башталган жок. Менимче бул азыркы өкмөттү ушу чек ара маселесин чече албаган үчүн отставкага кетирген толук негиз бар болчу. Толук негиз бар болчу. Эмне үчүн менин кесиптештерим ушул маселени кабыргасынан койбой жатат? Эмне үчүн чек ара маселесине киргенде чечкиндүү аракеттер болбой жатат? Анда чек ара маселеси боюнча мисалы вице-премьер Разаковду ал менен тажик тарап сүйлөшкүсү келбей атат. Жергиликтүү эл дагы Жеңиш Разаковго ишеним артпай атат. Анда омбудсмен Током Мамытов тап баргыла. Мурун чечип жүргөн да. Анда кайта Курсан Асановду орундап келгиле. Ошол чечсин. Бизде ошол жана чек ара маселелерин координациялай турган куратор болгон Жеңиш Разаковго тажик тараптан жергиликтүү ишеним артпаса биз аны кайта сүйлөшүүгө жөнөтүп атабыз да. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген жанагы суу кыйбагын толбоско сөз айтпагын болбоско деген эле кеп да. Ал экинчи суроо ошол эле жакын арада факт-чеккейчи башкы редактор Сабалдыда чаламан чак түшүндө чанан бул барган сайын эле сөз эркиндигине болгон бир кысымдарды деп бааласак болобу? Жок. Бул сөз эркиндигине болгон кысым эмес. Бул уже чабуул. Атака деп коет муну. Лучшая защита это атака дейт. Алар коргонуп отурбай эми атакага өттү. Буну мен таң калганым ушул болуп атат. Ички иштер министрлиги Болот Темировду сабап кеткенден кийин карактоо боюнча кылмыш ишин козгоптур. Журналисттин эмне үчүн ошол журналистти маселен башка кылмыш ишин козгогон жок. Мисалы адам өлтүрүү фактысы боюнча аны токмоктоп атпайбы? Токмоктоп сабап чакалайын чак түшүндө. Ал белгилүү, ал журналист, ал айтып атат, менин кызматтык ишим берде себепкер болду деп атат. Менин ошол Матраимовдордун жубайынын мүлкү жөнүндө жазып койгондугум үчүн себеп болду деп ачык жазып атса, була карактоо менен кылмышын козготот да. Бул деген 2010 жылы 3 мартта Сыргак Абдылдаевди так ушундай кылып чакалайын чакшын сабап кеткен. Ошондо дагы ички иштер министрлиги жөнөкөй эле бир хулигандык, бейбаштык боюнча кылмышын козгогон. 3 мартта. 13 мартта Медет Садыркуловду
өлтүрүп кетишти, өрттөп кетишти. А бизде ошондо эмне деп иш козгоду? Катардагы жол кырсыгы деп иш козгогон. А бирок кийин иликтеп, жиликтеп чыккандан кийин Сыргак Абдулдаевге кол салуунун башында ошол кездеги президент иниси Жаныш Макеев башта турганын Парманкулов, ГУРдун башчылары, бир топ МВДнын чоң чиновниктери өздөрү уюштурган ачыкка чыкпадыбы? Садыркуловду өртөп жиберген ачыкка чыкпадыбы? Жол кырсыгынан кайтыш болуп эле. Азыркы туура ушундай болуп атпайбы? Анан таң калганым, маселен да биз жанагы клубдун журналисттерин чакырып сурап атпайбы? А берде күбөнү таппай атат. Күнөөнү тага албай атат да. Эң негизгиси берде эмес. Эң негизгиси ички иштер министринин тергөө кызматынын башчысы кудасы болуп атпайбы? Айыпталып жаткан адамдардын, шектелип жаткандардын. Анан иш ордон жүрөбү. Мисалы Памир Асанов деген алардын кудасы. Ал 55 жаштан ашып кетти. Ал пенсияга кетиш керек деп өткөндө эле эмполо жазган болчу. А бирок бүгүн отурат. Андайда Памир Асанов айтыш керек болчу. Менин атым аталып атканда мен кызматыман убактылуу четтеп турушум керек. Же болбосо башка бирөө көзөмөл алып жатат. Ички иштер министри биз бул кылмыш ишин көзөмөлгө алдык деп ошо жака тапшырып атат. Анын тергөө башкармасынын башчысы ошо шектелип аткан кишилердин бир тууган кудасы болуп атпайбы? Ана кантип биз ошо актыкты күтөбүз? Анда башка бир орган алыш керек да. Маселен АКСП, же болбосо ГКМБ башка бир органга бериш керек болчу ички иштер министри. Же болбосо ички иштер министрлиги бул немеден иликтөөдөн четтеш керек. Бизде кызматтык мындай неме болуп калат, кызыкчылыктардын тиреши болуп калат деп туруп ал четтеш керек болчу да. Жок, андай болбой эле биз неме дейт да, бирок тапкан жок да. Мына ички иштер министрлиги эмне үчүн ушул карактоо боюнча ишти козгоп коюп турган эчтекени таппай отурушат? Бул журналисттерге мына 10 унчукту, коом унчукту. А бийлик унчукпай атпайбы? Бийлик эмне унчукпай атат? Бул журналист өзү айтты. Мен өмүрүмдү тобокелге сайдым деди. Болот айтты. Мен өмүрүмдү тобокелге салдым. Мен ар бир тыйынды аныктап чыгам деди. Ал түз шектүү адамды көргөзүп атат. А ички иштер министринин башчысы, тергөө кызматынын башчысы кудасы болсо ишти жылдырып отурат. Анан кантип биз чындыкты күтөбүз мындайда? Мындай болбойт да. Мындай болбойт. Ошон үчүн туура айтты менин кесиптешим Жанар Акаев. Бул деген мына Мальтада премьер-министр ошо журналисттин өлүмү боюнча менин атым аталып калды, кызматка кетти. Былтыр Словакиянын премьер-министри кызматтан кеткен. Демократиялуу мамлекеттерде жоопкерчиликти сезет. Айтат, менин атым аталып калыптыр, мен кызматтан кетишим керек деп. Бизде журналистти чакалайын чак түшүнө сабап токмоктоп жатса, ал жөн эле катардагы хулигандык дейт. Ал катардагы хулигандык эмес да. Анда бардыгын сабай бериш керекпи? Анан деги эле бул ички иштер министрлигинде бир дагы реформа жок. Ички иштер министрлиги ал кыскартып айтканда ички ИИМ ички иштер министрлиги. Азыр болсо ишкерге иштеген мекеме деп аталып калды да. Мен ошондой эле кабыл алып калдым да. Бир дагы мындай ушу ички иштер министрлигиндеги азыр жаңы кодекстердин талабы менен иш алып барган көрө элекмин. Жалаң гана тапшырмалар менен, буйруктар менен, заказдар менен. Мына бүгүн эле дагы чыкты. Ошто Айтмамат Кадырбаевдин мурдагы мэрдин, азыркы зам министрдин инисин уртак болуп калып кетиптир. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү атат. Ички иштер министрлиги эчтеке билбегенде отурат. Бизде опугу жок деп жоопкерчилик отчет берип атат. Бул эмнени билдирет? Бул деген эмне дегенин билдирет? Ички иштер министрлиги эгер ушундай иш менен алып отурса, анда мен билбейм, эртең келечегибиз кандай болуп кетерин. Түшүнүктүү, рахмат сизге.